Кыргызстанда эрте жаздын келиши менен дүйнөлүк пандемияга байланыштуу карантиндик чектөөлөр киргизилип, быйылкы жылы көпчүлүк курулуш иштерин жүргүзө тургандар, үй сала тургандардын иштери токтоп калган. Ага байланыштуу көптөгөн базарлар, курулуш материалдарын саткан жерлер дагы жабылып калган. Акыркы учурларда биздин катталуучулардын арасында курулуш материалдарынын баасын сурагандардын саны көбөйгөн. Ал эми чектөөлөр алынган сайын акырындан улам базарлар ачыла баштаган. Анын катарында курулуш материалдарын сатылган базарлар дагы ачылып өз ишин жүргүзө баштаган. Аны эмесе биз бүгүн сиздерге мына ошол эң керектүү делген курулуш каражаттарынын баалары менен тааныштырып өтөлү. Алгач мына ушундай жыгач, торсун жана башка карагайлардын түрлөрү менен тааныштырабыз. Биз менен видеонун аягына чейин бирге болуңуздар. Мына урматтуу биздин көрүүчүлөр, карантиндик чектөөлөр алынгандан кийин мына ушундай курулуш материалдары базарларга келип түшүп, мынтип түшүлүп жаткан чагы. Бул кандай жыгачтар азыр КАМАЗдын үстүндөгү? Бул КАМАЗдын үстүндөгү брус деп айтылат. 7ге 15 деп айтылат. Ченепке өлчөп келгенде 6га 14 чыгат өзү. Таштамайга иштетилет. Таштамайга эң керектүү каражаттар. Астына үстүнө иштетсе. Качы жакшы тегиз. Сенасы 14500 сом болуп атат азырчы. Бир кубасы 14500 сом болот. Уштуш мындай даналап келгенде 520 сом. Узундугу канча метр анын? Узундугу 4 метр. Бул жерден бир чекеден баштасак, анда бул кандай жыгач, метри канча, размерлери кандай? Бул жыгачты көбүнчө стропилага иштетилет. 5ге 12 деп айтылат. Бул 4 метрлиги, бул болсо 6 метрлиги. Акчасыча? Акчасы мына бул 280 сом, мына бул 450 сом. Метри. Штука. Узундугу 4 метр. Узундугу 4-6. Көбүнчө 4-6 болот сасынач. Анан бул карантинден башта келген жыгачтар азыр эми келип атат жыгачтарыбыз. Кудай калса жакшы таза жыгачтар дагы көбөйөт. Булар кандай жыгач? Бул жыгач 4ге 12 деген жыгач. Буну деле стропилага тартса болот. Аралыгына белдигин жакын коюп туруп. Акчасы канча? Акчасы 380 сом. Бир данасы. Бир данасы. Узуну 6. Кубасына бүт баарын кубасына чакканды билишет азыр баары эле. Чакса 14500 сомдон айланат. Бунун узуну 6 метр. 6 метр. Булар 5ге 10 деген жыгачтар. Буну деле стропилага иштетсе болот. Ар кандай рейка кылып килсе болот. Ар кандай кылып иштетсе болот. Акчасы 260 сомго айланып калат. 260 сомдон 4 метрлик экен, 4 метрлик. Бул жердегилер кандай? Болсо 4ге 18 деген жыгач. Саракопка. Буну деле ошо стропила рейка кылса болот, полго иштетсе болот. Баягы спортзалдардын полуна ушудан иштетишет. Сасна булар, а? Сасна. Курук, азыр кургап калган жыгачтар жакшы. Бунун бирөө канча бир данасы? Бунуку 610 сом. 610 сом. 600 сомго тур келип калат. Узуну 6 метр. Узуну 6 метр. Мына бул 4ге 15 деген жыгач. Мына бул 4ге 15, узуну 6 метр. Буну көбүнчө стропилага көп болот. Баягы бир таштай турган үйлөргөчү. Бул акчасы 520 сом, 500 сомго чейин болот. Кымбатыраак болобу булар, а? Бул эни 15 болуп кетип атат да. Олар 12 наркаларчы. Баягы эни чоңойгон сайын кичине акчасы айырма бере берет. Мына шлёпкалар. Булар тинекенин астына иштейт, жолдун астына иштейт, крышага иштейт. Бул акчасы 270 сом. Узуну? Узуну 6 метр. Ушундай эле шлёпкалардын акчалары ар кыл болот да. 9дугу бар, 10дугу бар, бунун ошентип кете берет. Кубка канча бул? Кубка бардыгы эле 14,5-15ке чейин. Баягы эшик рамын кылып саткан усталар бар да. Ошолорго 15 000 сомдон сатабыз. Алар себеби тандап түздөрүн алып кетет. Тегизин алат. Стройкага алгандар сыныгын, чиригин калтырат дагы жөнөкөй ала берген үчүн олорго 14,500 сомдон беребиз. 14 000 сом, 12 000 сомго чейин жыгачтар бар. Кичине начарыраак аларчы. Качествосуна карап экен да. Качествосуна карап кете берет. Мына 5ге 15 деген жыгач. Буну дагы стропилага иштетсе болот, таштамайга жакыныраак коюп, лага кылса болот. Бунун акчасы 450 сом. Узуну канча бунун? Узуну 4 метр. Мына рейкалар, тинекенин рейкасы. 2,5-ге 6 деп айтылат. 2,5-ге 7 алсачы.
Bunun akçası 21 сом, bunun akçası 27 сом. Bir danası hocam, metri. 1 metri. Bu reykalar metrine satılıyor. Metrine satılıyor. Metri oşonday. Muna al oşonun ile 4 metrilikteri bular. Oşol ile 21-27'ge çagıp esepteliyor. Kança metri bolsa. Buna kalgandırga kişine skidka bolot. Skidka bolot. Gevirkisine жакшы эле скидкаларыбыз бар. Азыр эми дагы. Мынау 5ке 20 деген жыгач, ушундай жыгачтарды көбүнчө 6-5 грамм айнек ошол. Анан таштамайга ташташат үйдүн үстүнөчү. Бул 850 сомдук жыгач. Мынау Булар 6 метрлик, 6 метр. Мынау 10-15 деген бурс 9-14 жыгат. Бул 1150 сом. Bir danası. Ооба. Мынау баягы мына жердеги жыгачтын шериги булчу, айттык го. Мынау 5ке 12 деген жыгач. Бул 540 сом. Bir danası. Uzun 6 metr, eni 12, kalınlığı 5. Mынау баягы таштамайдын жыгачы. Стандартный bu ha? 6-га 14 размери. Акчасы 740 сом акчасы. 730 сом. Ошондой. Бул кымбат ба? Бул 6 метрлик да. Uzun 6 metr. Bunu taştamaya кетет да. Ба таштамайдын жыгачтары кичине өдөраак болот. Мынау бурус 10-га 10 900 сом. Анан стойкаларга иштетишти. Түркү кары дегендерге ушул кетет. Анан ушунун эле 95 дегени бар мына. Бул 840 сом. Bir danası. Мындай бир караганда айырма билинбеш мүмкүн, бирок мына чоңураак. 10-га 10. А бунусу болсо 9,5 болуп эсептелет. Мына 5ке 15 деген жыгач. Бул дагы стропилага кетет. Кары көп нерселерге иштейт. Эң ходовой жыгач ушул да. Бул 650 сомго 580 сомго чейин. 550 сомго чейин бар. 14-15 болуп кете берет. Мына шипырдын рейкасы. Şipirli reykası. 5ке 4 деп шипырдын астына ушуну коюп. Бул 1 метр 28 сом. 28 сом. Бул да карагай. Карагай. Бардыгы карагай. Терек отдельный. Теректер бөлөк. Эми мындай суроодо мына карантинде мурунку цена менен азыркы ценаларда айырма жокпу? Жок. Арзаны кымбат. Карантинде мурунку ценадан азыркы жаңы келген жыгач кичине жөндүүрөөк. Арзаныраак ба? Себеби биздики долларга эмес, Сом рубльга да. Рубль. Рубльга анан жол кире дагы бензин кичине арзандады. Мына келип атат, кудай кааласа мынау түшүп бүтсө, эсептесек билинет ценасы. Цена дагы кичине Цена азайып көтөрүлбөйт. Мындай айтканда. Азайышы мүмкүн, бирок көтөрүлбөйт. Себеби Россиядан келет барды. Ооба. Российский болгон үчүн Россиядан келет да. Түшпөйт, бирок эме көтөрүлбөйт, бирок түшүшү мүмкүн да. Шаардын ичине жеткизгенге транспорт жок. Транспорт бар, өзүнчө бар. Анда эми сиз телефон номерлериңизди атыңызды айтып койсоңуз. Телефон номерим атым Максат. Телефон номерим 550 10 0188. Адрес. Атым Максат. Бул адрес Актайлак ЛТД болуп айтылат. Менин Горгайдын ылдыйында өзү Лөлүмөлө деп айтылат. Көбүнчө эле ошончо жакшы тааныйт элдерчи. Лөлүмөлөнүн жаны десе жакшы билишет. Анан Кызыл байрак деп айтылат. Эме деп Кызыл кыштак деп айтылат, айылыч. Анан Манастын кургоюнан Горгайдын кургуна кетип аткан жолда. Экөөнүн ортосу. Акпура дарыясы буякчы. Акпура дарыясынын эле жээги. Номерим 550 10 0188. 10 0188. Чалышса жооп берем, ценаларын айтып берем. Мына урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер жыгачтын ар кандай түрлөрү менен тааныштыңыздар. Видеону бөлүшүп, класс басып, ой пикирлер, сунуштар болсо комментарийге калтырганды унутпаңыздар.